Mına azыр men Ош базарынан келип атам. Ундун баасын 50 сомго кымбаттады. Эгер дагы ун келип туруп кымбаттатсаңар, моточканын баарын азыр заматын сүйүнөлө. Мына эки учок калганын баары. Эгер эртеңден баштап, бүгүндөн баштап унду катып атса, азыр текшергиле ГКМБ менен. Боскулатты бар текшерип чыкты. Эгер ун катып атса, унун баасын кымбаттатып атса, монун баарын жабам эртең. Тарынбагын айтып коеюн. Көчө күнү колдонуп кеткилер, бирок бүгүндөн баштап колдонтпойм. Эч кандай себеп жок базарды жапканга. Бааны кымбаттатканга. Казакстан ачык. Буğday келип атат. Un комбинаттын баары иштеп атат. Кудайды карагыла. Мен айтып коеюн силерге да. Эгер бүгүн бүт текшерип чыкса, ичинин баарында ундарды запаска кармап, 2000 сомго, 1900 сомго чыгарып атса, бүт баарыңар жазаңарды аласың. Тура. Элдин жоо бар эле. Мана Мынакей достор, экинчи күн Дордой Моторс дагы эле эл көп пробка. Un саткан шкафтар вообще очередьне карасаңыздар. Эскастын үстүнө жүрбөйм батондор. Дагы эле пробка. Элдер ун талашып атат. Дордой Моторс базары мынакей. Неке нокатта ун таламай болтат. Кармагандык болуп атат. Un канчадан экен Асан? Ана кошпайынбы? Ha? Ha? Un канчадан экен? 1700-ге көтөрүп алыппы унду. Көрдүңөр туугандарына 1700-ге унду көтөрүп беришти. 1 сааттын ичинде. Неке портерден чөрмент алып атышат. Тарпай туруз. Ödü ergiledi. Tahtamımda açarçılık Bişkek'e kelgenimiz kelbeyt dağı. Allah kaşınız verince gene panik kaşınız verin. Var. Mınakey dostlar. Un, gürüç, greçka. Mınakey. Bu Kazakstanda. Mınakey. Bunlar жыйылып турат мынакей. 2000 сомдон un албагыла. Алып паника жөнүл. Элдин баарын дүрбөтүп эме болуп атат. Биякта унун баасы ошо 1200, 1250ден. 1500 сом болсун ашып кетсе. 2000 сомдон un албагыла. Ал жөн эле паника. Ал коммерсанттардын эле чыгармасы. Мынакей ундар. Мынакей. Al el dürböze barız ele dürböbe beli. Mınakey. No maylar bolot. No unlar mınakey. Korkpogula dostlar. Жетет. Az dagı келет ötü. Ana Qozog'istondan chiqib kelyapti ana. Tekda qo'yapti. Mashinadan turishlarga aytib qo'ylar, hech vahima bosmasin. Turishlarga aytib qo'ylar, hech vahima bosmasin mana. Mashina o'tyapti, ikkita kelyapti. Madan qo'yaveryapti, u ketishyapti ikkita. Hech to'xtab qolgan joyi yo'q. Ma'nosi yaxshi, o'tyapti. Un yok. Nokatta. Talamay, muş, un talaşıp. Şunçası unga kelgen. Talas tamožniye.
Mana mashinalar ko'rinyaptimi akalar? Jilyapti. Mana hamma mashina ova tentok keladi, manalarda polni yana adinoshka ekan bu. Unlar ketyapti. Noqali akalar, un turish akalar, hech elni qo'rqitmaylar. Mana davlasi ketyapti unlar. Assalomu alaykum tug'anlar. Qirg'izistondan bir-iki aymagында akılga sыйбаган bir jat görünüş Kırgız eli üçün болуп атат. Мына бүгүн 14 март коронавируска каршы карата un кымбаттайт экен деп үйүндө 1 кап, 2 кап уну барлар 4 кап, 5 кап un алып запас камданып атышыптыр. Анан ошо ачарчылык келип калса, элден кишине bir 3-4 күн ашыкчараак жашап калайлык деген өзүнүн жашоосуна кыйын кам көргөндөр үчүн ушу видеону жаздырып отурам. Уят, андай кылбагыла. Ачарчылык Алла жиберип, чындап эле башыбызга түшсө, баарыбыз эле чогуу өлөбүз. Элден ашыкча жашап калып, анан соседиң un ала албай калган болуп, өлүп аткан болсо, аны карап турмак белек. Ошон үчүн уят, кээ бир спекулянттардын иш аракеттеринин натыйжасында болуп аткан көрүнүш бул. Азыр ачка калып өлүп аткан мамлекет жок. Эл эч эле болбосо жардам берип атышат. Кошуна мамлекеттер деле бири-бирине. Анан элди дүрбөтүп, спекулянттар анан унду алып сатып аткандар өздөрүнөн өздөрү эле дүүлүгүчө ошентип ундун бааларын көтөрүп алышыптыр. Аны уккандар бири-бирине айтып, соседтерине айтып, анан айылдагы магазиндердагы ундарды көтөрүп башташыптыр бааларын. Ушинтип эле бул деген жасалма көтөрүлүш деп коет. Анча-мынча эле ошо спекулянттардын ойлоп, токуп чыгарган жоруктары. Андыктан Кудай канча өмүр берген болсо ошончо жашайбыз. Кыргыз эли ачарчылыктан өлүп келген эмес. Мындан кийин дагы Кудай буйрса, мына 21-кылым жакшы эле жашоодо жашап атабыз. Кенем болуп, тоок болуп эле жашаганбыз. Ошо боюнча кала берелик. Анан билбейм кандай ата-энеси ачка калгандарбы, же өздөрү ачка калып кичинекей кезинде курсагы араң тойгузуп жүргөндөр ушунчалык коркуп калышканбы ачка калганда, un да баса калып жатып, монтип көрүнгөн ундун баарын сатып алып чиритиштин деле кереги жок. Уят, өтө уят көрүнүш. Андыктан спекуляцияга алдырбаңыздар. Мен ошону айтайын дегем. Рахмат. Мына бүгүнкү болуп аткан 1000 сомдук бир кап un, бир мөшөк un 1700 сомдук сатылып аткандагысы, же ошону каалап аткандагысы адамдар, урматтуу бир туугандар, мына ушул туура эмес көрүнүш. Мына ушундай учурларда биринчиден элдин өзү дагы ошол келет экен десе, ошого шашылып азык түлүк камдап алса, кыяматтан сакталып калчудай, оорудан сакталып калчудай көрөт, урматтуу бир туугандар. Эки тарапка тең. Ошол адамдар коркуп, жалган маалымат таратып, адамдардын жүрөгүнүн үшүн алып, ошондуктан бизге деген коңшу Казакстандан же башка жерден ушундай бир оору кирип кетет экен деп, анан ошол оору кирип кетсе, биз көчөгө чыга албай калсак чыга калабыз деп жанталашып барып, нан сатып алып, жанагыдай un сатып алып, анан ошол нерседен пайдаланып базардагы базарчыларыбыз продуктларды, азык түлүктү кымбаттатып аткандагысы мына ушул мусулманчылыкка жат келген көрүнүш. Демек, мусулмандарды алдап, ошолордун мындай бир учурдан пайдаланып, жүрөктүн үшүн алып, андан сырткары алардын чөнтөгүндө тыйынын силкип кагып түшүрүп алгысы келген адамдар, мына ушулар мусулманчылыкка төп келбеген, туура эмес ишти кылды деген сөз болот. Урматтуу базарчылар, урматтуу адамдарды үркүтүп, фитна чыгарып, аларды козголуп аткан, алардын мындай бир назик жерине тийип, карапайым адамдар билбейт, ал туура эмес маалымат. Анан базардын баарын көчүрүп алчудай болуп, базарга барып базарчылап калгандарга айтарым, өзүңөргө жакшы көргөнү башка бирөөлөргө жакшы көргүлө. Мына ушундай кылганыңар, урматтуу бир туугандар, бул жакшы эмес. Мусулмандын жүрөгүн үшүн алуу, бул мусулманчылыкка туура келбеген одоно көрүнүш. Эгерде кимде ким мына ушинтип мусулмандарды кыйнап, аларга жасалма
кыйынчылык түзүп, андан кийин базарга чуркатып, андан кийин товарын кымбатып сатып аткандар болсо, мына ушулардын бардыгы ошол бизден эмес деген сөзгө кошулуп калат. Ошондой эле وَمَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا, кимдегин бизди алдай турган болсо, кыянатчылык кылса, ал дагы бизден эмес dedi урматтуу бир туугандар. Ошондуктан келгил урматтуу бир туугандар, анын үстүнө мына ушул оору эгерде Кудайым сактабай турган болсо, анда биринчи бизге келиши ыктымал. Анткени эң жакын биз товардын бардыгы биз аркылуу кирет, таможня чек аранын бардыгынан, анан эң жакын дагы бизбиз. Бирок урматтуу бир туугандар, Кудайга жаккан жерибиз бар экен, алып аткан дааратыбыздан, же жаккан ысырыгыбыздан, же болбосо жөн гана кайсы бир себептерден улам Кудай Таалам бизди сактап турат, Кудайым дагы сактасын. Анын үстүнө мына ушул илдет өтө ысык температурада жүрө албайт экен. Мына азыр күн ысып баратат, эртең бүрсү күндөн кайрадан күн 25 градустан жогору ысып кете турган болсо, анда ошол оору менен бардык аалам иншалла кошайтыша турган болот.